Саламатсыздарбы, улуу кыргыз элим Кыргыз улуттук консерватория жөнүндө видео чыгарышка туура келип калды мына. Неге даяр кадр турса каякта бир лаборантты коюп атасыңар ректор кылып? Бул Министерство образованиянын күнөөсү да. Билим берүү министринин күнөөсү мындай айтканда. Чалды куйдуну салып атат да бияка. Убактылуу ректор кылып бекитип салды. Вообще тиешеси жок. КПРди бүткөн лаборант момундай компьютер менен эле жазып отурчу аял ал эже. Ошону ректор кылып бекитип койду Минобраз. Уже бизди кашайтып атасыңар. Бизди жана Улукбек дети не Сахар анан жанагы Ыдырыс Исаков сыяктуу блогер кылалы деп атасыңарбы музыканттарды. Лаборант, жөнөкөй лаборант. КПРди бүткөн, музыканы түшүнбөгөн, китеп жазбаган, оркестровка жасаганды билбеген, вообще музыка менен иши жок аялды алып келип туруп ректор кылып отургузуп койду. Билим берүү министрлиги. Ал музыканын мыысын да түшүнбөйт. Министерство образованиядагылар дагы консерваторияны кружок катары элестетишет. Күчтүүлөр бар, ушуларды иштетип көргүлө. Булар иштеп кетет. Андан кийин айтасыңар. А болбосо эч ким жок, калп эле, жөн эле сөз ал. Эч ким жок болсо. Ал тиги Робинзоновна деген ийо болуп турган деле баарын собрание кылып, жанагындай психологически коркутуп, аз музыканттар деген болезне калбайын, эптеп кол коюп берип коеюнчу, ишим жүрөсүн, айлыгым жүрөсүн. Ушундай менен айла жок иштеп атышат. Ушундай коркутуу, ушундай давление менен өзүнүн документтерин пихать этип, мына башка эч ким жок деп калп эле толтура музыканттар ректор боло турган. Ошентип алдоо менен өзү ректорлук отуруп алды мына. Жол бербейбиз, айтып коем, бизди күчөтпөңүздөр. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиздин музыканы түшүнбөгөн, музыка тармагынын ички системасын түшүнбөгөнүңүздү пайдаланып, булар өтө нааразы боло тургандай иштерди жазап атышат. Мен өзүм музыкант катары, устаттардан үйрөнгөн улуу муунду алып жүрүүчү музыкант катары мен ушу ички системаны өтө жакшы түшүнөм. Ошол себептен айтып атам. Мен өзүм ошо консерваторияда окуган үчүн айтып атам да. Мына сиздер карасаңыздар, консерватория деген сөз өзү сразу эле музыканттар чыгат. Муратбек Бегалиев, Эрнест Асаналиев, мына ушундай музыкант, инструменталисттер чыга турган университет болуп атат да, мындай айтканда. Улуттук университет бар, мисалы мына өтө жогорку билим бере турган, бул билим берүү тармагына тиешелүү, ошол жерден эмне деген профессорлор чыга турган, Улуттук университет, бул деген билим берүү министрлиgiне тиешелүү даана ушундай кесипкөйлөр чыгат. А бул консерваторияда скрипачтар чыгат, композиторлор чыгат, жалаң виолончель, скрипка, комуз, фортепиано, труба, тромбон, валторна, габой, кларнет, не деген аспаптар бар да. Ушундай музыканттар чыга турган бул мекеме, университет, ошондой музыкальный. Анан министр образованияга эмне тиешеси бар бул консерваториянын? Эмне үчүн ректорду алар чечиш керек? Мына Муратбек Акимович Бегалиев тиги мурунтан консерваторияны музыкальный часть кылып бөлүп, мына өркүндөтүп, гүлдөтүп, профессионалдык деңгээлге чыгарды. Бегалиевди алып түшкөндөн кийин Эдил Байсалов тиги колбасын цехтин директоруна алып түшкөнсүп, биз монту алып түштүк деп туруп мактанып сүйлөп, ушундай бир уят болбоду эле. Мен үчүн уят. Бул Бегалиев деген единственный Кыргызстанда улуу композиторлордун жолун улап жаныбызда жүргөн адам. Эми бул киши возрасты келди. Анан кийин мындай торжественно, жакшынакай маданияттуу ордуна бирөөнү даярдатып, анан кийин ушундай бир маданияттуу иш кылбайсыңарбы? Убактылуу ректор кылып бекитип салды. Вообще тиешеси жок. КПРди бүткөн лаборант, момундай компьютер менен эле жазып отурчу аял ал эже. Ошону ректор кылып бекитип койду Минобраз, билим берүү министрлиги. Ал музыканын мыысын да түшүнбөйт. Министерство образованиядагылар дагы консерваторияны кружок катары элестетишет. Профессиональный, момундай бир Бегалиевдей чоң пианист, композитор, скрипач ушундайлар чыгат деп алар элестетпейт, урганы да жок билим берүү министрлиги. Бул деген политика болуп атат бияктачы. Профессорлукту жактап алыптыр ишочу бул эжебиз. Бир китеби жок.
Bir оркестровка жазган эчтекеси жок. Садыр Нуркожоевич. Консерваторияга. Эрдин Сасаналиев деген бар, скрипач. Мына келбети айтып турат, ректорлукка даяр кадр турат деп эле айтып турат. Муратбек Бегалиевдин жүзү, турушу, кылган иши ректорлукка татыктуу эле. Мына татыктуу болчу. Эрдин Сасаналиев кийинки поколениясы мына мындай улантуучулар. Эми Кыргызстандын жарандары го, музыканттар, профессионал. Неге даяр кадр турса, каякта бир лаборантты коюп атасыңар ректор кылып? Бул Министерство образованиянын күнөөсү да. Билим берүү министринин күнөөсү мындай айтканда. Чалды куйдуну салып атат да бияка. Бул общий мамлекеттик көйгөй болуп атат. МВДда иштеп келип алып, Минкультурага зам министр болуп отуруп атышат. Анан биз айла жок барып алып, монтип түйүнүп отуруп алып түшүндүрүп берип атабыз да. Анткени түшүнбөсө айла жок музыканттар бияктын системасы мындай, моолар мынтип атат деп жанына отуруп түшүндүрөт экенсиң де. Убара болуп тиги көлдөн бери барып жол кире коротупчу. Анткени антип айтпасаң, системаны туура эмес колдонуп ортодо жанагындай өзүн ойлогондор барып алып мээсин айлантат экендей. Вообще эмени түшүнбөгөндөр советник болуп отурат. Же театрды түшүнбөйт, практика кылган эмес, же кино тармагын, же сүрөт тармагын, же музыка тармагын вообще нөл дуп, бирок советник болуп отурат да министрдин. Шундай адамдар отурат. Бул не? Маданият тармагын анда жоюп салгыла да. Мисал, мен спорт тармагына барып эле зам министр болуп отуруп алсам, ушу туурабы ушул? Консерваториядагы музыканттар билим берүү министрлиги үчүн бир кружок сыяктуу элестетишет да. Эмне аны үйлөп коет, анан муну ойноп коет, анан тигин чертип коет, минтип коет. Андай эмес. Булар минимум 12 саат занимация этиш керек да. Мировой музыканттарга уят болбош үчүн, кыргыздын маданиятын шылдың кылбаш үчүн. Буларга деген ошол ректор деген ошолордун системасын, ошолордун программасын, ошолордун кыла турган нерселерин түшүнгөн адам керек бияка. Эрдин Сасаналиев мына скрипканы өмүр бою окуду. Камералык оркестр Манас. Канча президенттердин Кыргызстанды тим эле дүйнөлүк шедевр маданияттуу кылып көргөзүп келди го резиденцияларда. Башка президенттер, канча президент келди Акаевдин учурунан бери. Ошондо Манас камералык оркестр ойноп аттı го, культураны көргөзүп. Неге консерваторияга Эрдин Асаналиевди койбойсуңар? Даяр кадр турса. Мейли трудовойун булгап салган ал тетиги президент Манас камера оркестр учурунда көрө албастык, ушундай учурлар боло берет Кыргызда. Трудовой книжкасын булгап салбаш керек болчу ошол жакта. Ошол кишинин эмгегин баалап туруп, жөн эле өзүнүн каалоосу менен жумуштан кетти кылып жазып берип койбойбу? Булгап салбайчы. Бул деген кыргыз бири-бирин көрө албай, мамлекетти жок кылчулар иштеп атат аппаратта. Садыр Нуркожоевич, ошон үчүн бизди мындай бир угуп, мына буга чейин да угуп келдиңиз. Биз мурунку министр жөнүндө дагы фактылар менен чыгардык, муну ишке ашырдыңыз. Сизге ушунчалык ыраазыбыз. Боякта жол маселеси боюнча дагы Тоң районунда чыгарып атам, угуп атасыз. Мына 1-2 күнүн ичинде звоноктор келип, ана түртөбүз, мына түртөбүз деп туруп түртүп, шифр жолдорду ушинтип атат. Ушунчалык ыраазы болуп атам да президентибиз сизге. Бирок консерваторияга келгенде жана Светлана Робинзоновна деген КПРди бүткөн жөнөкөй эле лаборант, вообще музыканын мыйсын да түшүнбөйт, практикада кылган эмес, жөн эле случайно попала бирөө-экини ректор кылып бекитип койгону бул бизди уже блогер кылып ызырынтып ушундайга жеткизип атат. Профессионалдуу и так өлүп атат, и так халтурага кетип атат бүт музыка тармагы. Профессионал, Кыргызстан десе Курдистан, Афганистан дегенде элестетип калышат, мындай жол менен кете берсе. Дүйнөдө жаман аттуу көрүнгөн мамлекеттерден айырмабыз ошо классиканы сактап, дүйнөлүк шедеврларды, дүйнөлүк музыканы сактап жүргөн эл, классик, Бах, Моцарттын чыгармаларын ойногон эл деп ушундай таанымал болуп турганыбыз ошол музыканттардын, профессионалдардын бар үчүн ушул нерсе сакталып турат. Ошон үчүн консерваторияга Эрдин Асаналиевди мына татыктуулар, Гүлзинат Суранчиева деген бар. Ошондой татыктуу музыканттар бар, күчтүүлөр бар. Аида Ташыбаева деген бар, виолончелистка. Эмнеге ушундай адамдарды көрбөйсүңөр силер?
даяр турса. Каякта бир лаборантты коесуңар ректор кылып. Буга жол бербейбиз биз жол бербейбиз. Эрнис Асаналиев, Гүлнат Суранчиева, Ташыбаева да күчтүүлөр бар. Ушуларды иштетип көргүлө. Булар иштеп кетет. Андан кийин айтасыңар. А болбосо эч ким жок, калп эле жөн эле сөз ал. Эч ким жок болсо. Ал тиги Робинзоновна деген ийо болуп турган деле баарын собрание кылып, жанагындай психологически коркутуп, азыр музыканттар деген болезне калбайын эптеп кол коюп берип коеюнчу, ишим жүрөбөсүн, айлыгым жүрөбөсүн. Ушундай менен айла жок иштеп атышат. Ушундай коркутуу, ушундай давление менен өзүнүн документтерин пихать этип, мына башка эч ким жок деп калп эле толтура музыканттар ректор боло турган. Ошентип алдоо менен өзү ректорлук отуруп алды мына. Жол бербейбиз, айтып коеюн, бизди күчөтпөңүздөр. Рахмат силерге, чоң рахмат.